Кандайдыр бир курулуш баштоонун алдында документациянын комплекстүү экспертизасы мындан ары бирдиктүү терезе долбоору аркылуу тиешелүү мамлекеттик органдарга ыкчам түрдө жиберилип, кардарлар талап кылган экспертиза 140 күндө даяр болот. Буга чейин экспертизалар 170 күндө 3 мамлекеттик орган аркылуу каралып келсе, эми бир эле мекемеде бардык документациялык экспертиза жүргүзүлөт. Түрлүү эксперттердин, ар кайсы министерствонун эксперттерин биз бир жерге чогултуп, анан эми бул документтерге да азыр өзгөртүү кирип атат, мыйзамдарга да өзгөртүү кирип атат. Азыркы күндө булар бизге келип иштеп, экспертизаны бир эле жерден өткөрүп, бир эле жерден документ бериле турган болуп атат да. Ошон үчүн бул убакыты кыскарып 30 күнгө чейин жетип атат. Ал эми мамлекеттик, жеке менчик же аймактык курулуштарды жана ар кандай долбоорлордун экспертизасынын зарыл болгон төлөмдөрүн мындан ары терминалдар аркылуу төлөнө баштайт. Государственные услуги дегенде, мына Госстрой деген эмеси бар. И бул жерде мына 3 мекеменин бул жерде услугалары. Департамент государственной экспертизы, отдел регулятивной деятельности, бул жана лицензия, сертификат берген отдел, республиканский центр сертификации материалов деген жанагы курулуш материалдарына сертификация берип, ушунун басса бул жерде тиги электронный оплатасын бул жерден кыла берсе болот да. Ошондой эле жарандар кандайдыр бир курулуш долбоорлорунун документтерин экспертизадан өткөргөндөн соң www.gosexpertiza.gov.kg программалык камсыздоо даректүү порталы аркылуу көзөмөлдөп турса болот. И передает на рассмотрение в отдел ИТО в течение одного дня. Бул бөлүмдө дээрлик бардык шарттар каралган. Маселен, жарандар үчүн да атайын компьютердик жабдыктар коюлган. Эгерде документтерде каталар болсо, кардар өзү ушул жерден оңдоп тапшырса болот. Ал үчүн да атайын адистер кызмат көрсөтүшөт. Бул жерден сразу проектный документацияны электрондук форматта загрузка кылып туруп, бизге каралганга жиберсе болот да. Ошондуктан клиенттерге 2 компьютер коюп бердик. Бардыгы подключен биздин немелерге, сеттерге, элдер үчүн. Азыркы заказчиктердин ою мен ойлойм ыңгайлуу болуп калды. Себеби бул жерде пожарниктер дагы бул жерде, экологдор дагы бир жерде, баарыбыз бир комплексный карайбыз да. Мурун заказчиктер бүт тармактарга көп убакытты өткөрүшчү. Азыр болсо бир эле жерге өткөрүп, анан бир жерден корутумду алып кетет да. Чындыгында бирдиктүү терезе долбоорунда жаран үчүн кыйла эле жеңилдиктер каралган. Бул жака экинчи жолу баш баккан Азат Кубатбек уулу Токмок шаарынын көчөлөрүн жарыктандыруу долбоорун экспертизадан өткөрүү үчүн келген. Анын айтымында мурункуга караганда эл үчүн ыңгайлуулук жаралды. Мияка экинчи жолу келип атабыз. Биринчи жолу документтерди тапшырганбыз. Азыр ошо мөөнөтү убагы өтүп, документтерди берген документтерди долбоорлордун документтерин алып кеткенде келгенбиз да. Тейлөө кызматы бат мурункуга караганда бат. Азыр ошо биз билген боюнча азыр быйыл 2019 жылы президенттин указын жарыялоо боюнча азыр бүт баары цифровизация болуп, анан ошо жакшы экен. Азыр муну электронный очередке туруп тартип болуп калды да. Кардарлар документтерди экспертизадан өткөрүү үчүн адистерге тапшыргандан соң талап кылынган тармактык серепчилерге жөнөтүлүп, алардын кароосунан өтүп, керектүү далилдер такталгандан соң кардарга билдирүү же чалуулар келип түшөт. Андан соң кардар даяр документациясын алып, долбоорлорун ары карай улантат. Нурай Кайратова, Азат Султаналиев, СТВ.